Орозодо күйөөсү өргөн аял күйөөсүнүн жылдыгына чейин орозо кармабайт деген туура сөзбү? Туура эмес, туура эмес. YouTube'dan Мишари Рашидтин толук окуганын карап хатым кылса болот, Куран окуган болуп саналат. Жок, Куран уккан болуп саналат. Ага деле сооп берилет, бирок эми окугандан бөлөкчөрөөк. Мен орозо кармап жатам. Жакын атам каза болду. Кармаган орозомду сооп атам атыйсың деп дуа кылып атам, туура эле болот. Туура болот. Анан бир аз Куран окуп кошуп койсоң да мете жакшы болот. Челябинскийде география, зоналык жана астрономия илимин эсептерине ылайык дайыма жыл сайын жайдын бир күндөрүнүн биринде дароо түн убактысы жоголуп, 3 айдан кийин кайра эле пайда болуп калат экен, май-августка чейин. Башкача айтканда шам убактысы башталып, шамдын батып жаткан кызыл нуру жоголбой, таңдын агарган нуру менен биргеликте таң атат экен. Караңгылык деген шарт аткарылбагандыктан куптан менен багымдат намаздын убактылары кирип чыгып жатканы билүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Ошол себеп түнү бар жакын аймактардын таң аткан убактысына 2 саат, ал эми шам убактысына 1,5 саат дароо кошулуп, бир эле күндө чоң айырма болуп орозо календарга көрсөтүлөт экен. Кечээ саарлыкта саат 1-де, бүгүн 3-тө жабылат экен. Календарыбыз туурабы дейт. Бул эсеп кескин айырма фык илиминде көрсөтүлгөнбү дейт. Барыбыз билгендей, Рамазан айы жылып келип, майга жана августка гана туш келгенде көпчүлүк мигрант мусулман арасында көбүрөөк дүрбөлөң паника байкалат. Алар болгону көңүл буруп, ушул маалымат эске алышы менен дароо маселе чечилеби? Ал эми ошол учурда намаз убакыты дайыма 1 жылда 2 жолу кескин өзгөрүүгө учурайт деп жатышат дейт. Бул боюнча ислам дининде айтылган ал эмес атайын китептер бар. Мисалы үчүн ошол тараптык аалымдардан татар аалымы бар. Ошол татар аалымдын имам Маржани, Шахабуддин Маржанидин Назуратул Хак деген китебинде ушул айтылган. Негизи ошондой күнү түнү мындай бир ыңгайсыз болгон жерлердики, ошол эң жакын жерде күнү менен түн нормалдуу болгон, ошол жердин убакыты салынат. Демек календар ушунтип көрсөтүлгөн болсо, ошолор ушуну окуп, ошого жараша маани чыгарган болуш керек. Эч кандай паника кылбастан туруп эле маалыматка көңүл буруп койсо, ошо менен маселе дароо чечилет. Кудай таалам жакшылык, оомат берсин деп тилек кылабыз.